бүгүндө туңгуюк алып келген мурда жылы 6-чакырылыштын депутаттары 63 мыйзамды беките алып 1,5 миң кишибиз пандемияда каза болгондо 200 миңден акчаларын алып туруп каникулга кетип калган. Мына ошолордун баары сентябрдан баштап каникулда ишин таштап туруп 3 партияга уранын чаап, атын чаап, акчаларын баарын чачып Кыргызстандын 120 мандатты 3 партия бөлүп алган. Казыркы күндө 120дан бүгүнкү өзүңүздөр билесиздер 90 мандаттан 70-и кайра депутаттар ар кайсы партиядан. Партияда күнөө эмне? Атын жамынып, ошон ичиндегилер мына Кыргызстанды талкалап толуп, эгемендүү алган Кыргызстандан баштап мынакей жаштарыбыз бир жагына 3төн бала болуп отурабыз. Миграцияны айтпай эле коеюн, миллиондон ашык калкыбыз чет өлкөдө жүрөт. 2 миллиардтаган жылына бюджетке акча келип, биз ошо мигранттарыбыздын күн сууукта үшүп, стройкаларды иштеп, чырактай болгон жаш кыздарыбыз, балдарыбыз бар, ден соолугун сындырып отурат. Келечекте алар келгенден кийин алардын ден соолугу жок. Ошондой мүлүктүн кимге кереги бар? Акча бүгүнкү күндө жаштарыбыздын эң чоң идеологиясы болуп калды. Бирок эң чоң идеология бул бөөдөн да. Эгер кыргыз элибиздин бөөдөнү ток боло турган болсо, биз өнүгүү болот. Биз ар дайым президент келеби, парламент келеби үмүттөп жашайбыз. Мынакей 5-inde биз да эң чоң үмүт менен чыкканбыз. Бизди деле коркутуп, үркүтүп, эртең менен мынакей эң чоң себепкерлер партиялардын бири ушу Ордо. Биз 5 партия менен карапайым элдин партияларына чогулуп, адилетсиз өткөн шайлоого каршыбыз деп чыкканбыз. Эң чоң ушу авангард боло турган партиялар бул жаш партиялар болчу. Кечинде биз дагы иллюстрация болсун дегенбиз. Биз мындай иллюстрацияны каалаган эмеспиз. Кайра эле 10 жыл мурун бийликке отуруп Кыргызстандын келечегине кыянаттык кылып, май чайнап, тай чайнаган баары кайра келип бийликке келсин деп. Биз бул иллюстрация деген бул андай эмес. Арабызда деген көп инсандар көп, жаш балдарыбыз көп. Ошолорду бийликке алып келиш керек. Ошолор менен иштеш керек. Ордо саясий партиясы эч кимге кошулбай, туруктуу партия, мурда жылкы партиялардан 16 партиядан бүгүнкү күндө 5 партия кетип барат. Калгандын баары жаңы партиялар. Бирок ичинде кайра эле баягы эскилер. Мынакей бийлик киришпейбиз деген, өзүңөр иштегиле деди. Бүгүнкү күндө Ордо элимдин батасын алып шайлоого барабыз. Бийликтин партиясын биз 2020-жылы алган эмеспиз. Азыр да албайбыз. Биз адилеттик үчүн күрөшөбүз. Эгер адилеттүүлүк кыргыз элине орно боюнча биз күрөшө беребиз. Анткени деген биз ушул турган кандидаттар элим жерим деп төрөлгөнбүз. Биз элибиздин жумуш табайлык деп, элибиз үчүн кызмат кылайлык деп, мынакей бардык иштерибизди алып элим үчүн деп баратабыз. Ордо саясий партиясы номер 19. Ордо туура тандоо.